Урматтуу подписчиктер, дагы бир жолу Оштон салам айтабыз. Мына Ошту сагынгандар үчүн бул видеону жарыяламакчыбыз. Биз азыр Ош шаарындагы Борбордук базарынан өткөн Тилеке Баатыр көчөсүндө турабыз. Бул жагында ошол кадимки мурдагы эле базарлар. Азыр Ош шаарында жамгыр өтө катуу жаап басылды. Мына эл базардан жумуштан кайтып бараткан мезгил. Жаан көп жаагандыгына байланыштуу элдер үйүндөбү же эртерээк кеткенби? Азыр мына саат Ошто 6-дан 41 өттү. Базарда элдердин саны аз жана авто тыгындагы бул жерде аз экендиги көрүнүп турат. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Тиги машиналардын үстүндө биз азыр өтөбүз. Былтыркы жылы курулуп эксплуатацияга тагыраак айтканда колдонууга берилген жаңы көпүрө. Мына ушул Навай көчөсүнөн өткөн көпүрө. Ошол көпүрөнүн астынан өтүп баратабыз. Эгер Ош шаарында көптөн бери боло элек биздин замандаштарыбыз болсо, көпүрөнүн астынан өткөн кандай экендигин биз менен чогуу көрсөңүздөр болот. Мынакей көпүрөнүн асты жактары мындай жакшы жасалган. Көпүрө деле жаман эмес, заманбап, сапаттуу деңгээлде жасалганы көрүнүп турат. Көп жерден тамчылар тамганы деле көрүнбөйт. Жакшы негизи. Мына оң жакта биздин биз студенттик мезгилде көп ушул жерге келчүбүз. Азыр деле эл көп. Навай паркы. Мына маршруткалар жүрүп баратат. Могул сол жакта контейнерлер турган жер, өзүңүздөр билсеңиздер керек, же болбосо эстесеңиздер керек. Эски автобекет. Эски автобекеттин орду азыр ушундай болуп калган. Тилеке Баатыр көчөсүнүн абалы ушундай. Эгерде түнү көрө турган болсок, мына жарыктандырууларга дагы шарт түзүлгөн, столбалар турат, лампочкалар түнү жанат дегендей. Аны мына солго бурула турган көчө бул дагы жаңы көчө, Монуев көчөсү, бул Обул больницадан түз. Ушул Тилеке Баатыр көчөсү менен кесилишкен жаңы көчө. Навай паркы дагы турат. Мына Сузак чайканасы, бул Сузак чайканасы дагы Оштун тарыхы менен мындайча айтканда бирге десек болот. Илгертеден биздин ата бабаларыбыз, аталарыбыз айтып келген Сузак чайканасы. Мына Тилеке Баатыр көчөсүнүн абалы жакшы. Аңкыр чуңкур болуп кеткен жерлери деле аз. Мына ушул мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Ферас бассейни рекламалап кетейин. Ферас бассейни Оштогу эң алдыңкы бассейндердин бири. Мына бул Оштогу центральный мост деп коет. Эң чоң мост ушул көпүрө. Көпүрөнүн астынан өтүп баратабыз. Мына оң жакта көрсөңүздөр болот. Бул ФИФАнын футбол академиясы. Буга дагы бир топ каражаттар жумшалып, ушул жерде ФИФАда азыр жаш футболчулар машыгуудан өтүп атат. Ал эми мына оң жакта биз мындан 4-5 күн мурда сиздерге бул боюнча Ош шаарында укмуштуудай подиум курулуп жатат деген темада видео жарыялаганбыз. Ошондон көрүп байкасаңыздар, эстесеңиздер болот. Подиумдун курулушу ушул жерде.
Ал эми мына көпүрө дагы ошо жакында эле колдонууга берилди. Бул Ош шаардык стадионго же болбосо паркка, тагыраак айтканда Ленин көчөсүнө өтө турган, кошула турган көчө. Азыр көпчүлүгү ушул жактан автоунаалары менен каттап калды. Мына бул жакта Элхан чайканасы, бул дагы популярдуу чайкана, мында дагы эл көп болот. Мына жол таза, аба деле таза, бүгүн жамгыр жаап. Мына оң жакта кадимки стадион, мына айнекти ачып көрсөтөт окшойм сиздерге. Стадион ушул оң жакта. Ал эми мына бул жакта бул эски Мээрим паркы, азыр сүйүү багы болуп калган бул жер. Жеке ишкерлер мына площадьтун ылдый тарабында өтө жакшы оңдоо түзөөдөн өткөрүп, жаштар багы катары жакшы пайдаланууга берди. Ушул да жакшы иштеп атат. Ал эми ушул жерден баштап Оштун эң чоң паркы бул Токтогул паркы. Токтогул паркы тууралуу дагы жакынкы күндөрү биз сиздерге видео маалымат беребиз. Мен көптөн бери бара элекмин. KG Press маалымат агенттигинин өкүлү катары. Ал жерде дагы чоң каражат бөлүнүп, быйыл 2018-жылга карата оңдотуу, түзөтүү иштери, жашылдандыруу иштери жүрүп атат деген сөздөр бар. Буюрса, бул боюнча да маалыматты жакын күндөрү сиздерге беребиз. Мына Тилеке Баатыр көчөсү аяктап баратат. Мына сол жакта, мына өзүңүздөр байкасаңыздар, жакшы элитный үй курулду. Бул Кыргызстандагы эң алдыңкы курулуш компанияларынын бири Ихлас-строй компаниясынын курган үйү. Азыркы учурда анча-мынча семьялар, үй бүлөлөр жашап атат экен. Мына ушуну менен биздин Тилеке Баатыр көчөсү аяктайт. Биз сиздерге кийинки видеолорубузда Ош шаарынын дагы бир көчөлөрүн же болбосо кичи райондору тууралуу маалымат бербекчибиз. Биздин каналга жазылыңыздар. Кантип жазылууну билбесеңиздер, видеону көрүп аткан учурда подписаться деген кызыл баскыч турат. Мына ошону басып койсоңуздар, ар дайым биздин каналга подписчик катары эсептелесиздер. И жаңы биздин жарыялаган видеолорубуз сиздерге билдирүү катары барып турат. Ар дайым башынан аягына чейин көрүп, класс басып, комментарий калтырып турсаңыздар, KG Press маалымат каналы сиздерди жаңы маалыматтар менен байытып турат.